Саламатсыздарбы? Бүгүнкү сабакта функциялар боюнча дагы 3 суроо чыгарабыз. Ушуна мынакей 3 суроо. Биринчи суроодан баштасак, f(r) кемитилген 0, стрелка r. Бул эмнени билдирет? Бул деген f of x-ка салынган x-тер деген любой анык сандар, бирок 0дөн башка. 0дөн башка анык сандар дегенин билдирет. А бул барабар какой-то бир санга барабар болот. Ал сан деген любой анык сан чыгышы мүмкүн дейт. Чыга турган сандар анык сандар болот дейт. Эми муну табыш керек. Функциялардын жобун f of x плюс 3 f барабар x квадрат. Бияктан чыгарыш үчүн x-тарды башкага алмаштырыш керек. X-ка 0 койгонго болбойт. Эгер x-н ордуна 1ди койсок, f of 1 жалгыз калып f of 1ди тапсак болот. Бирок биз азыр биякта ошондо бизде f of x бар, мынакей f of x, анан f of 1 бөлүнгөн x бар. Анан эгер башкача бир x койсок, мындан башкача да сандар чыгып көп кыйналбаш үчүн азыр x-н ордуна 1 бөлүнгөн x'ти койсок, кайра ушул экөө эле чыгат да. Мына ошону x-н ордуна 1 бөлүнгөн x койсок, мыяктан 1 бөлүнгөн x болот. Бул кошулган 3 f of биякта 1 бөлүнгөн x деген x-ка барабар. Бул ошону x-ка барабар. Бул барабар 1 бөлүнгөн x квадрат. Эми бул 1 бөлүнгөн x-ка койгондон кийин бул менен бул экөө система болот. Баягы биз системада чыгарып жүргөндөй ошондо биякта f of x менен f of x муну a десек, f of 1 бөлүнгөн x муну b десек, бул ошондой бир сан болот. Анан ошол жактан аны табылыш үчүн, ошондой f of x табылыш үчүн биз могу буларды жоготушубуз керек да, f of 1 бөлүнгөн x'ти. Аны жоготуш үчүн мунуку 3 көбөйтүлгөн f of 1 бөлүнгөн x, муну 3 көбөйтүлгөн кылыш керек. Аны үчүн буга 3тү көбөйтсөк, ушунда 3 көбөйтүлгөн f of 1 бөлүнгөн x кошулган 3 көбөйтүү 9 f of x. Бул барабар 3 1 бөлүнгөн x квадрат. Ошондо бул менен бул экөө система болуп атат. Эми могул 3 f of 1 бөлүнгөн x менен 3 f of 1 бөлүнгөн x жок кылышыбыз керек. Ошондо моундан муну минус кылалы. Минус кылсак ошондо бул кошулган 9 x кемитилген бул барабар бул кемитилген бул. Эми бияктан 3 f of менен бул 3 f of кетет. Буякта неме бар? Каша бар. Кашаны ачканда минус бүт баран өтүлөт. Ошондо могу минус f of x анан минус 3 минус болуп туруп, ошондо муну менен экөө жөлүшат. Бирөө плюс, бирөө минус болуп. Анан биякта 9 f of x кемитилген f of x'тен 8 f of x чыгат. Бул барабар ошондо бул кашаны ачсак 3 бөлүнгөн x квадрат кемитилген x квадрат. Эми эки жак бул 8-ди бияка бөлөбүз. Ошондо f of x барабар 3 бөлүнгөн 8 x квадрат кемитилген x квадрат бөлүнгөн 8. Мынакей, биз жообун таптык. Эми кийинки суроого өтөлү. Эми ошондо 5-чи суроо. 4-чү суроо. Ошондо биздин функция анык сандардан анык сандарга барат экен. Эми x плюс y кемитилген x минус y барабар f of x f of y. Бияктан эмне кылсак болот? X-н ордуна 0ду коюп чыгарып көрсөк болот. Бизде бияктан
экөөнө тең 0 койсок болот, же 1-1ден 0 коюп койсок болот. 1-1ден 0 коюп көрөлү. Ошондо y-тин ордуна ошондо y-тин ордуна 0 койсок, f of x кемитилген f of x бул барабар f of x f of 0. Ошондо могу экөө жоюлушат, бияктан 0 калат. Эми x-тин ордуна 0 коюп көрөлү. Анда бул x-тин ордуна 0 коюп туруп, ошондо y-тин ордуна кайра x койсок, x-тин ордуна 0 койдук, y-тин ордуна x койдук. Ошондо могу x 0 болот, y x болот. Ошондо f of x кемитилген бул x 0, а бул y x. Ошондо f of minus x барабар f of 0 көбөйтүлгөн f of x. Эми бул f of 0 барабар көбөйтүлгөн f of x деген f of x көбөйтүлгөн f of 0 бул барабар буга да. Бул экөө 1 болуп атпайбы? Бул деген бизге 0 барабар болчу. Бул экөө жоюлушуп. Ошондо бул 0 барабар. Анда f of x кемитилген f of minus x бул барабар 0. Анда f of x барабар f of minus x. Ошондо f of x менен minus x барабар экенин таптык. Эми дагы эмне кылсак болот? Эми деген бизде могу x минус y болуп турат. Эгер y-тин ордуна x койсок, ошондо маяк 0 болуп кетет. Ошондо y-тин ордуна x коюп көрөлү. Анда f of бияк 2x болот. Кемитилген f of 0 бул барабар ошондо y-тин ордуна x койдук. Ошондо бияк f of x квадрат. f of x квадрат. Эми эмне кылсак болот? Эми могу y-тин ордуна минус x койсок, ошондо могу 0 болуп калат. Ошону ордуна коюп көрөлү. Ошондо маяк f of 0 кемитилген маякта x минус y-тин ордуна минус x койдук. Ошондо могу маякта деген y-тин ордуна минус x коюп атабыз. Ошондо f of x минус x. Ошондо могу кашан ачсак минус менен минус плюс болуп турмак 2x болот. 2x. Бул барабар f of x көбөйтүлгөн f of minus x. Бул эмнени берет? Бизде f of x менен f of minus x барабар. Анда бул барабар f of x квадрат. Анткени мына f of minus x барабар f of x да. Эми карасак, ошондо биякта f of x квадрат мону менен могул экөө карама каршы сандар. Бирөө оң сан болсо, бирөө терс сан болуп атат. Ошондо могул f of x квадратыбыз барабар буга 2x кемитилген f of 0 бул барабар ошондо минус f of 2x кошулган f of 0. Ошондо мунун тесирчиси булубуз муга барабар минус ошондо f of 0 кемитилген f of 2x. Бул барабар бул болот. Бул барабар буга минус f of x квадрат. Анда бизде ошондо f of x квадрат барабар минус f of x квадрат болду. Минус бияка өткөзсөк, 2 көбөйтүлгөн f of x квадрат бул барабар 0 болуп атат. Биягы 0 болгон үчүн 2 менен квадратты жоюп салсак болот. Ошондо f of x барабар 0 деген жооп калат. Жобу f of x барабар 0 болду. Эми эң аяккы суроону карайлы, 6-нчы суроону.
6 суроо. Биякта дагы биздин функция анык сандардан анык сандарга барат экен. Бияктан эме менен алсак болот. Бияктан x менен y экөөнө тең 0 коюп көрсөк, ошондо биякта жакында дайын. Экөөнө тең 0 койсок, ошондо биягы f of 0 болот. 0 квадрат кемтиги 0 квадрат 0 барабар да. Бул барабар ошондо 0 плюс 0 деген 0 болот бияк. Ошондо f of 0 барабар 0. Эми y ордуна 0 коелу. Y ордуна 0 койсок, ошондо f of x квадрат бул барабар x көтүлгөн бирта 0 болду. Анан f of x бизде кемтилген f of 0 бирок f of 0 0 барабар болгон үчүн x көтүлгөн f of x кылат. Эми биз x ордуна 0 коелу. Анан y кайра x менен алмаштырып коелу. Анда ошондо мо x 0 болуп атат. f of бул x 0, а y ордуна x койдук, ошондо мо минус x квадрат. Бул барабар ошондо бул 0, а бул x. X көтүлгөн бул 0, f of 0 кемитилген бул x. f of x. Бул барабар ошондо 0, f of 0 0 барабар. Ошондо каршы айнасак минускө чыгып туруп, минус x f of x болот. Эми биякта эмне болуп атат? Минус x f of x деген, мо x f of x деген могул, а бул буга барар. Ошондо минус f of x квадрат болуп атат. Ошондо бул x квадрат деген дайыма оң сан болот. Анан бул анык сандар болгон үчүн любой анык санга анын эмеси квадрат чыгат. Ошондо мо ошондо кайра x чыгыш үчүн мояктагы x ордуна тамырасындагы x койсок, ошондо мояктан x чыгат да. Мына могу тамырасындагы x койсок, ошондо бизде x оң сандар болуп атат. X оң сандар үчүн мояктагы x'ти тамырасындагы x менен алмаштырсак, f of минус x барабар минус f of x. Ошондо ичиндегисинин знагын белгисин алмаштырсак, анда функциянын белгиси алмашат экен. X 0-дон чоңдор үчүн. X 0-дон кичинекей үчүн. X 0-дон кичинекей үчүн. Ушактагы эле X ордуна тамырасында X-тин абсолюттук маанисин койсок, ошондо мояктан минус X-тин абсолюттук мааниси чыгат. Бирок X терс сан болгон үчүн ошондо муну ачсак, ошондо минус көтүлгөн бул деген X барабар болот. f of x. Анткени бияктан терс сан чыгып атат, а бизде X терс сан. Бул барабар бияктан ошондо X-тин абсолюттук мааниси менен оң сан чыгат, а бизде X терс сан болгон үчүн ошондо бияк минус X. Ошондо биякта деле мынакей X-тин маанисин алмаштырсак, функциянда мааниси алмашат. Ошондо бул бүт баарына туура келе турган формула болду. Мынакей f of x барабар минус f of минус x. 0-дон чоңдорго дагы, 0-дон кичинекейлерге да. 0го да анысы деле туура. Анткени f of 0 0 барабар. Ошондо мынакей карасаңар, f of 0 барабар минус f of 0. Анткени булар бага экөө тең 0 барабар. Эми ошондо биз f of x минус f of x таптык. Эми эмне кылсак болот? Эми деген мо y ордуна x койсок, ошондо мо ичи жүз 0 болуп кетет. Коюп көрөлү ошондо. Y-ти x менен алмаштырсак, ошондо баягы x квадрат кемтиген x квадрат болуп f of 0 болот. Бул барабар ошондо мо 2x болот.
2x ошондо мояк 0 болуп туруп, бул барабар 0 болуп калат экен ушунда. Бул барабар f0 бар 0. Жок, бул y-дын ордуна x'ти койсок, эчтеке бербеди. Анда эмне кылсак болот? Биз деген ушактан анда деген эгер y-дин ордуна минус x коюп көрсөк, же жок. Давайте эмне кылабыз? X менен y-ти алмаштырабыз. Ошоно x-дин ордуна x деле коелу, а y-дин ордуна минус y коюп көрөлү. Минус y коюп көрсөк, ошондо бияк f of x квадрат кемитилген бияк y квадрат болот. Анткени квадраттан баары бир минус чыкпай калат. Ошондо бул барабар, бул x плюс y эмес, бул x минус y болот. Ичинен f of x кемитилген f of минус y. Эми бияктан бизде могу формула бар. Ошоно формула менен могу f of минус y-ти ачсак, ошоно бул x минус y f of x минус, ошондо бул деген минус f of y барабар. Эми бул качан ачсак, ошондо f of x плюс f of y болот. Ошондо f of x квадрат кемитилген y квадрат ушуга барабар. Бизде өзүнүн берилиши боюнча f of x квадрат кемитилген y квадрат могуга барабар. То есть ошондо бизде ушу берилген эме менен өзүнүн берилиши барабар, бири-бирине барабар. Ошондо могу менен могу экөө барабар болду. Ошондо муну жазсак бияна x плюс y f of x кемитилген f of y. Эми биз деген биякта эки качан тең полный ачып салалы. Биринчи x'ти экөөнө көбөйтөбүз. Ошондо x кошулган x f of y. Эми минус y-ти экөөнө тең көбөйтөбүз. Ошондо минус y f of x минус y f of y. Бул барабар бияктан x-ти экөөнө тең көбөйтсөк, эми y-ти экөөнө тең көбөйтсөк, бияктан могу x f of x менен x f of x кетет. Анан минус y f of y менен минус y f of y кетет дагы. Могу бул терс санды биякка жөнөтсөк, бул терс санды биягына жөнөтсөк, ошондо бул биякка келип туруп 2x f of y болот. Бул минус y f of x биякка келип туруп могу менен кошулуп 2y f of x болот. Бул экилерди жоюштуруп салсак болот. Эми бул x-ти биякка бөлөбүз, y-ти биякка бөлөбүз. Ошондо биякта f of y бөлүнгөн могул y барабар биякта f of x бөлүнгөн бияктагы x. Ошондо биякта эмне дейт? Любой x, y-тер үчүн f of x бөлүнгөн x, f of y бөлүнгөн y бул дайыма бир сан болот дейт. Ошондо биякта y-ти канчалык алмаштырсаңыз дагы бирдей боло берет дейт. Ошондо бул ушу санды биз какой-то бир константа десек, ошондо c барабар. Анда биздин f of x барабар x көбөйтүлгөн c болот. Мынакей. Биз функцияны таптык. Функциябыз деген x көбөйтүлгөн какой-то бир константа. Ошондо биздин эң аяккы сурообуз чыкты. Ордуна коюп көрсөңөр, мисалы x көбөйтүлгөн c-ни. Мынакей. Ошондо x квадрат кемитилген y квадрат
көтүлгөн c барабар x плюс y. Могу бул деген xc кемтилген yc. Ошондо маяктан x плюс y, бияктан c качан сырттан чыкканда x минус y c. Биякта c менен c'ни кесиштирсек, могу x квадрат минус y квадрат буга барабар экен формула боюнча билебиз. Туура чыгып атат. Ошондо биздин жооп туура болуп атат. Ошентип биз бүгүн 3 суроону чыгардык. Сабактарга катышканыңыздарга чоң рахмат.